Саламатсызбы? Ставка койгон оюн жок болуп жатабы? Анда сиздерге 1x Games'ти сунуштайбыз. Сиз бул жакта оюндарды ойноп, көптөгөн баалуу белектерди утуп алсаңыздар болот. Андыктан шамдаңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу шоу бизнес сүйүүчүлөрү? Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басычын басууну унутпаңыз. Бул сиз үчүн оңой эле, а биз үчүн абдан керек. Каналдын өнүгүшүнө салым кошконуңуз үчүн чоң рахмат. Назира Айтбекова Даниэль Ажиев тууралуу. Бала чагында сүйүү көрбөгөн, кордук көргөн бала чоңойгондо ушундай болуп калат. Алып баруучу Назира Айтбекова Даниэль Ажиев тууралуу өз пикирин Facebook барачасынан билдирди. Даниэль Ажиев коомдун күзгүсү. Бала чагында сүйүү көрбөгөн, төпөш жеп калган, басынып калган, көп нерсеге жетпей кордук көргөн бала чоңойгондо ушундай болуп калат. Комплекси менен чоңоет. Мен деп анан төш кагып, ичиндеги мен деген элдин баардыгына көргөзгүсү келет. Өзүн эч киммин деп чоңойгон невидимка ордуна койгон бала баарын көргүсү келет. Мени кыйын бала экен деп ойлошсун, мени көрүшсүн, жогорку баа беришсин, эсептешсин дейт. Анткени аны эч ким көргөн эмес убагында, басым тышкан. Бөтөн эмес, өзүн өзү да көргөн эмес. Көпчүлүгүбүз эле ошондой чоңойгонбуз. Бирок ар бирибиздин формабыз ар кандай. Эмнеге дүйнөнү чогултабыз, машинабызга мактанабыз, кредит алып душман көзүнө көрүнөбүз. Балдарды таштап коюп, жаныбызды тишибизге тыгып алып, чуркап акча чогултабыз. Эки аташ үйлөрдү курабыз. Өзүбүз үчүнбү? Анан аны эл көзүнө, душман көзүнө эл эмне дейт деп атайбыз. Демек, өзүбүз үчүн эмес, эл үчүн турбайбы? Баарыбызда элге жагынуу, эл мен жөнүндө жакшы ойлонуп калсын комплекси ар бирибизде жашайт. Андай эмеспи? Балким ичибиздеги тырмап койсо, анда өткөн жиндилигибизди көрсөтөбүз. Карантинде жөн эле жатпай, анда санда күзгүдөн каранып деле жаталы. Туугандар, асмандан түшсөк дагы.